Бактыбек Сыдыковдун тарапташтары 1995-жылы туулган ТКА жана 1955-жылы туулган КМЖ аттуу жарандарга аталган шайлоо участоктарында уюлдук телефондор орнотууга уюштуруучулук кылгандыгы аныкталып, аларга карата алдын ала бүтүн боюнча адамдар тобу тарабынан шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу кылмыштын белгилери менен айыптар угузулуп, бөгөт коюу чаралары катары башка жакка кетпөө түрү тандалган. Сиздин оюңузча мына 2,5 айга жакын убакыт өттү да азыр бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде ошол сиздер мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө, эгерде сиздер ошол маалыматты тиешелүү иш-чараларды, тергөө иш-чараларын өткөзүп туруп бир чечим кабыл алып бергениңиздер да мүмкүн шайлоо 30 декабрда дайындалды. Мүмкүн дайындалбайт эле, мүмкүн ушунчалык чыгым болбойт эле. Туура сөзүңүзгө кошулам, бирок айрым тергөөнүн жүрүшүндө айрым тергөө иш-чаралар жүргүзүү керек болот экен. Бүгүн шайлоо 30 декабрда объявить этилип, уже гонка башталды. Булардын тагдыры кандай болот? 13 округтан башка округтарда деле маселелер болгондо 26 округ боюнча, 9, 8 округтар боюнча мен ошондо сурагам, ушундай болуп калбайбы десем, эми иштеп атабыз да дейсиздер да. Абжапар Капырчы айткандай өзүнүн мөөнөттөрү бар да, сиздер да өзүңөрдүн мөөнөттөрүңөрдү так иштесиңер. Биз дагы сабыр кылып, мына калган 13 талапкерлер адилеттүүлүктү күттүк. Калган 14 кандидат бекер барган жок да. Алар да ошондой эле күрөсүн төлөгөн. Ошондой эле каражаттарын кетиришкен бардыгын. Признать следующих кандидатов избранными депутатами Жогорку Кыргызской Республики по округу номер 13 Алтынбеков Айбек, Мамытов Талант Турдумаматович, Карабекова Айгуль Асановна. Токтом долбоорун добушка коем. Ким макул добуш берсеңиздер.